Сайкалдын мурунку жолдошу Максат Тавранов сүйүктүүсүн көрсөттү. Ырчы Сайкал Садыбакасова менен баш кошуп, кийинчерээк эки ажырым жолго түшкөн алып баруучу Максат Тавранов жакында үйлөнөрүн берген маектеринен билдирген. Бүгүн болсо менде баары жакшы деп сүйүктүүсү менен түшкөн сүрөтүн жарыялады. Сайкал Садыбакасова менен Эдил Маматов чогуу жашап жатканын ал деле көрүп үмүтүн үзгөн чыгар. Кантсе да эки жашка бакыт каалайбыз. Маалымат Булак, Аргумент Чекиткейчи. Назира Айтбекова үйдүн ичин оокатка толтурууга кызыкпайм деле. Тойлор токтоду, шоу-бизнес өкүлдөрү эмне менен алектенүүдө. Менин акча тапчу булагым той болгон эмес. Жарнама, Instagram баракчадан, интернеттеги каналымдан каражат таап иштеп атам. Балам экөөбүзгө азык-түлүк, майда керектүүлөргө эле каражат кетет. Акчага муктаждык деле туулбайт. Себеби өмүрүмдө насыя, ипотека алып көргөн эмесмин. Токтоп калды деп санаа тарткыдай ишкерлик деле кылган эмесмин. Андыктан санаа тартпай жыргап эле жатам. Мода кубалабайм. Кымбат кийим же унаа алам. Үйдүн ичин оокатка толтуруш керек деген санаа менен жашабайм. Балам экөөбүздүн алакандай курсагыбыз тойсо эле болду. Маалымат Булак, Арбакейжи. Аваз Акимов, вирустан баары бир кооптонот экенсиң. Тойлор токтоду, шоу-бизнес өкүлдөрү эмне менен алектенүүдө. Карантинде 2 ай бош отурдум. Тойго чакырган дос тааныштарга барып кызмат кылып атам. Бирок көп чакырыктан баш тарттым. Вирустан баары бир кооптонот экенсиң. Азыр интернеттеги каналыман Instagram баракчаны иштетип, каражат таап аткан кезибиз. Маалымат Булак, Арбакейжи.